Расул Маматкулов, чыгармачыл адамдын жубайы менин аялымдай болуш керек. Жубайым экөөбүздүн баш кошконубузга 20 жылдан ашты. Ага болгон сый урматым, ыраазычылыгымды ушул ыр аркылуу билдиргем. Алгач ырдын обону чыгып, андан кийин сөзү жазылган. Эсимде, мурдагы аранжировкасы жакпай калып, илхом келген сайын оңдоп жүрүп 1 жылда аяктагам. Ыр толук даяр болгондо жубайымы ырдап берсем, көзүнө жаш алып отуруп уккан. Негизи чыгармачыл адамдар абдан жумшак келебиз. Тез таарынабыз. Ошол эле учурда кайрабат жазылабыз. Ошондой учурда менин көөдөнүмдө эмне болуп жатканын жубайым жакшы түшүнүп, баарын кабагымдан сезип турат. Деги эле чыгармачыл адамдын жубайы менин кемпиримдей болуусу керек. Ырдан үзүндү. Айлансам да бүт ааламды, сендей жанды таба аламбы? Кудай кошкон жар экенсиң, балдарымдын апакеси. Маалымат булак, аргумент чекиткейчи. Кеңеш тобу сахнадан кетели, жаман сөздөн, ушактан чарчадык, токтотолу баарын дедик. Кеңеш тобу атактуу болгучу көптөгөн кыйынчылыктар, бут тосууларга кабылганын айтышат. Сахнадан кетели, адамдардын жаман сөзүнөн, ушагынан чарчадык, токтотолу баарын дедик. Бирок жан дүйнөбүз кыйналып жатты. Кантип кетебиз, көрөрмандарга жетпей калган ырларчы. Сахнага күлүп чыксак эле баары сонундай сезилет башкаларга. Ырчы болуп атыңды таанутууда эмне деген эмгек кыласың, эмне деген сөз угасың. Жакшысы дагы, жаманы дагы айтылат. КТРКдан биздин дагы ырларыбыз элге жетсе дейт элек. Бирок ал жерде иштеген, топтолгон мафия бизди жолотпойт эле. Бут тосуулардан канча айладык, бирок аккан арыктан суу ага берет демекчи. Жеңилбедик, артка кайтпадык, алдыга карап кете бердик. Эл өзү тандап алат экен. Элден айланса болот. Концертибизге эл батпай калган учурлар болду. Баарына Аллага шүгүр. Жашоонун сыноосуна кабылдык. Алла жардамы менен өтүп кетти буюрса. Биздин үйдө эч кандай сыйлык, диплом деген жок. Бирок өзүбүз алдап коебуз. Биз көрөрмандардын жүрөгүндөбүз деп. Бар болуңуздар биздин көрөрмандар. Сиздер үчүн жакында жаңы ырларыбызды биринин артынан бирин тартуулайбыз. Маалымат булак, аргумент чекиткейчи. Гүлжайна Атаканова, өзүмдүн сулуулугума өзүм суктанам. Куудул, ырчы Гүлжайна Атаканова өзүнө өзү суктанаарын жана абдан бактылуу экенин айтат. Мынча жакшынакай кызмын, өзүмдүн сулуулугума өзүм суктанам. Атамдын күйөө баласы ушундай сулууну таппай жүргөн имиш. Көрсөңөр айтып койгулачы. Балдыздары, кайнелери, жездесин көргүсү келип жатышат. Мени ушундай бактылуу кыз кылып жаратып койгон Аллахыма чексиз шүгүрлөр айтамын. Бирөөнүн жашоосун сортировка кылганча, өзүңдүн жашооңду упаковка кыл деген кандай сонун сөз бар, Игиликтүү адамдар эч качан бирөөнүн жашоосун талкуулабайт. Бир гана игилик адамдарга гана негатив жазат. Маалымат булак, аргумент чекиткейчи.